Азыркы тапта Киргизия жаңы конушунда турабыз. Бул жерде 2,5 миңге жакын киши жашайт. Анан баса белгилей кетчү нерсе, Газпром Кыргызстан компаниясынын тарабынан 38 конушка газ түтүктөрү коюлган. Мынакей бүгүн дагы чоң жаңылык болуп, Киргизия жаңы конушунда ар бир үйгө газ киргизилген учуру. Газпром Кыргызстан компаниясы республиканын аймагында өз ишмердүүлүгүн 2014 жылдын күз мезгилинен тартып баштаган. Аталган убакыттан бери компания тарабынан жалпы узундугу 875 километрден ашык көчө газ өткөргүчтөрү курулуп, 38ден ашык калктуу аймактарды камтыды. Ошентип экологиялык жактан таза отунга 200 миңден ашык адам кошулууга мүмкүнчүлүк алышты. Киргизия жаңы конушундагы газдаштыруу иштери 2020 жылдын жай айларынан башталган. Пандемияга жана ага байланышкан кыйынчылыктарга карабастан, компания газ түтүктөрдү жана бөлүштүрүүчү тармактарды белгиленген мөөнөттө куруп бүтүрдү. Регуляторы настроены, пусть газа разрешаем. Вы только переехали, да? Я так понял. Еще не обжились до конца. Biz birinci bul котел менен көмүр менен жага баштаганда биринчи от жагып, анан кийин отту күйгүзгөндөн кийин үстүнө көмүр таштайбыз. Анан көмүр күйгөндөн кийин карап турабыз. Канчага чейин көтөрүлдү. Анан постоянно ар бир 4-5 саатта сутканын ичинде бир 3-4 жолу, 4-5 жолу көмүр таштайбыз, чакалап печкага. Газ менен ыстырган котелду сатып алгандан орноткондон кийин, газ келгенден кийин байкадык айырмасын. Конечно, газ менен жылыткан үйдүн айырмасы бар экен. Анткени эч кандай көмүрдүн жыты болбойт, түтүн болбойт, эч ким мора болбойт. Газ өзүнчө подавать этиле берет. В рамках инвест-программы газификации 2020 жылдын газификациясы деп аталган инвестициялык программанын негизинде Газпром Кыргызстан компаниясы 160 километрден ашык газ бөлүштүрүүчү түйүнүн курду. Мындан улам Бишкектен жана Чүй облусунун 6 ири конушу газ менен камсыздалды. 2020 жылдын газификациясына компания тарабынан бөлүнгөн инвестициянын жалпы көлөмү 1 миллиард 400 миллион сомдон ашты. Мындай жумуштар кийинки жылдары дагы уланат. Бизде жалпы республиканы газ менен камсыздоо боюнча генералдык схема бар. Андыктан жыл сайын кем дегенде 150 километр газ бөлүштүрүүчү түйүндөрдү куруу менен биз программаны уланта беребиз. Өзүңүздөр билгендей, абанын кескин бузулушу Бишкек шаарын смог каптоо деген бир чоң көйгөй жаралды. Мына бир нече жылдын ичинде ушундай кыш мезгили келгенде ушундай көйгөй менен биз алышып чечүү жолдорун издеп атабыз. Анан ушу газга кошулуу, көгүлтүр отунга кошулуу бул ушул смог проблемасындагы бир чечүүдө өзүнүн жакшы бир ролун ойнойт деген бизде ишеним бар. 2020 жылдын аягына чейин чоң арык Киргизия, Ынтымак Алтын Ордо жаңы конуштары жана ошондой эле Гавриловка, Александровка айылдары толугу менен газдаштырылат жана ошону менен бирге республиканын газдаштыруу деңгээли 35%га чейин жетмекчи.